айтпайын. Россиянын МВДсына биз кат жазганбыз Кыргызстан жараны катары. Алардан бизге жооп келген. Аны мен көргөзбөй турам азыр. Анан мен ташит астын орунда көргөзөм. Неге деген дебейсизби? Бүгүнкү күндө паспорт стол камалсын, военкомат камалат, паспорт стол камалат, митир көргөн киши камалат. Ялкын бизге экинчи маселе уже. Ошондо Ялкын Абдуллаевди Тазабек Икрамов калкалап атабы? Туура, мен кезел айталам. Анткени досум деп да айтып жүрөт. Жакында мына Шайлоок Атазов бул жогорку кеңештен айтылды. Экөөнүн ортосунда да кайым айтуучулар болуптур. Менин досум ал эмнеге антип атадың, минтип атадың деген суроолор сөздөр болуптур. Эми бул жерде эгер сотко барып кала турган болсок, ача турган нерселер көп. Буга чейин Ялкын Абдуллаев 1-2 жолу кармалган эле. Анан укук коргооргондор маалымат берди сиздерге эмне үчүн? Эч кандай маалымат жок, эч кандай маалымат жок. Анан эми улутту башка деп эле бирөөнү басага алып коркутуп акча алам деген аялым сөгүптүр. Башка менин угушума караганда коркутуп атыптыр да, мындайча айтканда акча талап коркутуп атыптыр. Кайра документтер келиктир, эмнеге шашылып жапты деп. Саламатсыздар, урматтуу Что беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыбыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Горький сейилбагындабыз. Бул жерде Ялкын Абдуллаевга алданган жарандар митингге чыгыштыр. Азыр ошонун түзөтүлгөн силерге көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Бул жердеги мыйзамсыз паспорттун негизинде Россия паспорт берди. Ооба. Хорошо, ошол факттарды мен кылмыштын ичинде алганмын. Мен сизге айтайынбы? Такталды. Россиянын эми да бир нерсени айтып коеюн. Россиянын МВДсына биз кат жазганбыз Кыргызстан жараны катары. Алардан бизге жооп келген. Аны мен көргөзбөй турам азыр. Анан мен ташит астын орунда көргөзөм. Неге деген дебейсизби? Эсти Кыргызстандын жараксыз болгон паспортобузу автоматически иш козголуп, Россиянын паспорту жараксызга чыгат деген жери бар. Мен аны билем, аны бардыгы билет. Мен карасаңыз, ошон үчүн мына мыногу нерселерди давайте тактайлы. Эгер такталбаган болсо кылмыш алкаганда. Сиз мага эртең келиңиз, мен карайын дагы кылмыш. Эгер такталбаган болсо, мына мен сизге сөз берем. Мунун баардыгын мен тактап берем. Тактап берем. Эгерде действительно ошо алынган паспорт, мына сиз берген документтердин баардыгы такталып калса, анда конечно Тергөөчүнү чакырбайсызбы анда? Тергөөчү. Бир жыл жагдай эмне болду байк айтып койгончу. Өзү келди. Начальник следствияны мен көрүүчүмүн. Сиздер ал менен тааныш элексиңер да, командир. Сиздер ал менен тааныш элексиңер да, ал дело менчи. Мен ар бир дело менен таанышмын. Мен эмнени айттым? Кээ жерин билбейм деп атасыңар да. Эми менде 60 тергөөчү бар. 60 тергөөчүдө 6000 кылмыш иши бар. Сиздер асыл даярданып келдиңер да, могу темага туурабы? Мен даярданган жокмун. Мен просто Абдуллаев, мен билем ал ишти. Мына бир туугандардын тартып эле, ошо бир туугандар менен сүйлөштүрүп эле, ошону көчтөрүп. Маселе жок деп атпайм. Эртең мен 9-го келгиле деп атпайм. Эртең келет да. Эми эмоция калтырып эле кылат. Мен мына келдим. Тактап мына мен успокойтесь, тактайын. Эгер такталбаган болсо, хорошо, мен ошолардын баарын тактап, мен алын түйүнө жетип берем. Эми акыркы кызымдай кылам. Кирдиңизби? Жок, сөз, акыркы кызымдай. Ага келген жоксуз. Жок, акыркы кызымдай кылам. Отилге келгем да. Жок, тергөө независимый болуш керек да. Тергөөчү башка жакта укпаш керек, тергөө учурунда. Мен билем. Ошон үчүн кирген жок да. Мен билем, эч ким уккан жок. Эгер тергөөчүгө эч ким эчтеке деп айтпайт. Ким кайсы бирөө давка кылды же айттым. Например, айтса мага айтышы мүмкүн эле. Мен андайга эч качан барбайм дагы жолдор бербейм. Эми эртең бул бала барып адилеттүүлүк сиертимен болду. Мага мына тергөөчүгө бир нерсе айтып коюңузчу, сиз мына ГУДга барасызбы бүгүн? Бул бала эртең 9-га барчу бир нерсе айтып коюң. Печатталган оригиналдардын баардыгын алар незаконный экенин алып, жоопторун алып алыптыр. Убароо болуп, башкача кылып сүйлөмдөрдү өзгөртө албайсыңар деп эле коюңузчу. Сүйлөмдөрдү тергөөчүлөр өзгөртө албайт менин сумкамдагыны. Потому что бүт не обнаружен чыкканда. Анан обнаружен болуп калса. Силер өзүңөр запрос алып атпайсызбы? Алып атабыз печатты. Силерге берип атат деп печатты менен. Эми ошолор да өзгөрүп кетти, 6 ай жүрбөйүн деп атам да. Эми ошону өзгөртүп койгон, өзгөртүп бизге башка, сизге башка өргөн болсо, аны өзгөрткөн киши жоопко тартат. Бүгүнкү күндө паспорт стол камалсын, военкомат камалат, паспорт стол камалат, митир көргөн киши камалат. Ялкын бизге экинчи маселе уже. Түшүндүм. Мыйзам бузган киши болсо, Дагы бир жыл узарып кетпейсиңби? Мен азыр жүрүм телефон берип койдум. Кандай болду байке ошо? Бизге комменттер берип болобу? Чогуу келгиле. Телефондон көтөрүп ал, мына чогуу. Мен барам. Урматтуу, бизге да комменттер берип коесуз. Кандай болуп атат эртең Ялкын Абдуллаев ишин өзүңүз кылмыш алкагында комментарий. Стоп беспредел, башкы редактор. Эмне болуп атат? Ялкын Абдуллаевга билебиз, эми баягы алдамчы жүргөн жарандар бар да. Кайрат Кенжебаев, Стоп беспредел.
Сен деле эметөрбөйүн сразу эле бүтүп коюп. Чок эмек болсо, Чок эле. комментарий берейин. Эмне болуп атат? Жагдай азыр бияка айтып алып тергөө милицияны өкүлүчү кайра бизге комментарий бербей атат да. Бүгүнкү күндө Абдуллаев Ялкундун үстүнөн козголгон 2 кылмыш бар. Бирөө Первомайскийде болчу. Первомайскийдеги мына азыр начальник тергөөнүн башчысы келди да. Өзүңөр уктуңар. Начальник тергөөнүн башчысы келип алып не деп атат? Бул иш жабылып калган. Анан прокуратура бүт по пункттан жазып берип туруп, анан кайра козголду деп атпайбы? Бул не болуп жабылган? Бул кылмыш иши. Өздүгүн тактабай туруп эле Кочкор атага жана башка жерге тиешелүү жерлерге запрос жөнөтөт да тергөөчү. Муну ким экенин биринчи бул не деген жаран, ким деген экенин Ялкунду аныкташ керек болчу. Ошону карабай туруп эле деланы жаап койгон. Муну караша ал ачылды. Эчкен тергөө элеби? Эчтеге тергөө эле жаап койгон, Байышев деген тергөөчү. Азыр Октябрьскийде ачык дела турат. Биздин талапында ойдот да бир кылмыш ишти баштаганда, любой эле кылмыш ишин баштаганда тергөөчү адамдын өздүгүн такташ керек. Булар өздүгүн тактабай көрүнгөн жака кат жанат жүргөндө, милициялар, прокурорлор бирине бири кат салат жүргөн. Бизде уже печатный кагаз бар. Абдуллаев Ялкундун алган митиркесинде Жапаров деп турат. Жапаров Абдулла деп турат. Жапар Умсунай атасы, апасы Умсунай деп турат. Кыргыз Умсунай. Атасы Өзбек деп турат. Андай жаран жок деп бизге берип атат. Мамлекатка катуу кызмат берип атат да. Берип атат. Митиркени алган жерде 219 менен ал митирке алып атпайбы номер регистр. Ал Ясин деген бир орус кишиники болуп чыгып атат. Бул жа Кочкор атада катталып калган. Кочкор атада катталган. Оккенде Кочкор атада Ленин көчөсү 75 дом 5. 75 дом 5ке журналисттер барып келди. Айтып атат, келип берип эле жадаттыңар го, андай киши жок, мен өмүрүмдө болгон эмес. Мен ошекте алганыма 25 жыл болду, үйдү алганыма деп атат. Грес берип атат. Бүт служба, военный билети дагы незаконный, алган справкаларды незаконный. Анан милицияга келгенде эле өздүгүн тактап бергилечи, сен тактай албай калып атат да. Неге тактай албай жүрсүң? Биринчи адам өзүн тактап тургандан ишти жылдырыш керек да. Ошон үчүн бизде талап коюп атасыздар азыр. Бизде талап мындай. Обязательно бир роудулар, гуудулар, прокуратуралар, райондук, шаардык олоо жогору жакта отурган кишилердин көзүн боебоз үчүн Тамчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Токтаралиевичтин өзүнө киребиз. Болгон документтерибизди көргөзөбүз. Анан ушул кылмыш ишти астыга мыйзам чегинде эле жылдырып берди деп атабыз. Мыйзам чегинде жылдырып бергиле деп атабыз. Жабыркагандар канча? Жабыркагандардан бир 2-3 бар, бирок миллион долларлык жабыркаган ба? Миллион долларлык, суммасы миллион долларлык да. Ошону мойнуна коюп, распискасын алып барсаң дагы булар өздүгүн тактабай эле тигини беттештириш керек да. Мен сизден акча алсам, сиз экөөбүз тергөөчү беттештириш керек. Эч кандай беттештирбей эле чампалап туруп, деланы жаап коюп атат. Мен бүгүнкү күндө таң калып атам. Бул Кытайдын 2 паспорту менен жүргөн киши, Кыргызстандын 1 паспорту менен жүргөн киши, Россия жасалма бары. Бары жасалмабы? Же муну атайын эле Кытай мамлекетинен жиберген шпион биздин чоңдор эч нерсе кыла албайбы деп таң калып атам. Бишкекте дагы имуществолор бар дейт, ошол боюнча дагы. Бишкекте биздин угушубуз боюнча 50ден ашык имуществолор бар. 5 осону иштетип атат. 5 осону. Бир осо өзүнүн атында, 2 осо, бир осо аялынын атында, 3 осо бир учредитель баласы бар. Ошол учредитель баласынын атынан бул Чаткалдагы, Алайдагы көптөгөн гендерге. Эме жарандыгы такталбай туруп. Жарандыгы такталып элек. Я гендерди фирмалар иштетип берди. Полный гендерди билесиздер да, баягы Сооронбай Жээнбековдун убагында лицензия боюнча чыкпады беле? Ошонун ичинде да ушу бар. 299 гектар Чаткалдан алып алышкан. Лицензияны незаконный алганы боюнча да бир козголуп кайра жабылып, анын уже архивде жок ал дела. Çok kopçosken. Summасы bizde общий ущерб 1 milyon 30 bin деп турабыз азыр 1 milyon 30 bin доллар. 30 bin доллар. 985 bin доллар, анан 30 bin доллар өзүнчө да. 55 bin, ошо 30 bin мен ошо. Анан азыр тергөө кандай деп атат? Эмне маселени азыр келип? Эми азыр келди дейт, тергөөнүн купуялыгы бар, аны биз туура түшүнөбүз. Тергөөнүн купуялыгы бар деп атат. Тергөөнүн купуялыгы болсо, көпөлөр турбайбы? Ушуну эле бар же жок кылып деп койгулачы, муну өзбекпи, кыргызбы, уйгурбу, ошону эле айтып койгулачы деп атабыз. Ошону эле айтып коюп бизге ким муну уйгур дейлби, дальнейшем же өзбек дейлби, же кыргыз дейлби? Бул даже Жапаров болуп алыптыр эми. Карабайсыңбы? Жапаров, атасы Жапаров экен. Апасы да Жапаров экен. Абдуллаев эмес, эми Жапаров болду. Уже Жапаров койтуп алды. Митиркесинде Жапаров атасы деп турбайбы, эмне алайын анан? Бул жакта жабырланчу Сиздер түшүнүп койсоңуз. Сиз жабырлануучусуз. Мен ошол жабырлануучу Кадырбек Будурманкуловдун бир тууган иниси. Азыркы күндө ошо Кадырбек Будурманкулов атындагы фонддун жетекчиси.
ошо Кадырбек Бузурманкулов бул жаш жолдон сапар алгандан кийин ошонун артында калган үй бүлө, бала чакады, тууган уругу, жумуштары, эмне бизнес, эмне оокатын баары жоопкерчилик ошо биздин мойнубузда. Бул биринчи гана жумуш. Адамдын көзү өткөндөн кийин эми Кудайдан коркпогондар көп экен. Мындан да башка маселелер толтура. Биз бир гана азыр ошо 1,5 жыл, 2 жылдан бери ошо ялкын менен күрөшүп бүтө албай атабыз. Ал киши менен агам өткөндөн кийин 40 жылы өткөндөн кийин жолугуп сүйлөшкөнбүз. Финансы директорубуз үчөөбүз сүйлөшкөнбүз. Туура бүт бар моюнун алгандан дагы туура мен баягы отуруп 2026-жылы офисте сүйлөшкөн эмеге мен макулмун. Бирок 2023-жылы 2023 ошол Акшыйрактан 40% доляны өткүзүп берем, ана Чаткалдан 40% доляны өткүзүп берем. Мен ошо менен карыздан кутулам деген. Бирок бүгүнкү күндө ал убадаларына турган жок. Эч кандай турган жок. Bunun $955.000 karz ekendigine bizdin даже ex-deputatlar güve, oşuların tegereginde çok oturup süйлөшүүлөр bolgon. Бүгүнкү күндө ушул жоопкерчиликтен качып атат. Чара көрүлмөйт. Чара көрүлбөйт, эч качан чара көрүлбөйт. Мен өзүмдүн бир тууган иниз катары 3 сааттан ашкан көрсөтмөм бар. Ал боюнча мени ялкынды бир отургузуп бир очный ставка деп жүргүзүп да койгон жок. Тиги экс-депутат да жүргүзүп койгон жок. Ал боюнча бир 10дон ашык 10 деген күбөлөр бар. Бирөөнү дагы тарткан жок. Акылмыш ишин жаап коюп атат. Биздин бүгүнкү күндөгү акыйкатты издеген маселе ушул. Айла жоктон чыктык. Президентке кайрылайлы. Мыйзамдуу президентибиз бар. Бул жердин мунун артында бир саясат, бир башка эч кандай жок. Кудай сактасын. Бир жеке үй бүлөгө зыян келтирип атат. Жеке эле үйгө зыян келтирбестен акыркы убактарда билинип атат. Бул мамлекеттин экономикасына, биздин жер байлыктарыбызга келтирген зыяндары. Эми келип эле бир ар бир иностранец келип эле ушинтип биздин болгон байлыктарды алып сатып кетип жок кылып бергенден баарына макул болуш керекпи? Биз ушу инвесторлорго бир чара көрүү, бир мыйзам иштеп чыкса деген чоң үмүтүбүз бар. Ошону суранабыз биздин президентибизден. Келечекте мына азыр Первомай районунун ошо следователь башчысы келип бул иш боюнча дыкат иш алып барабыз, жүрүп атат деп айтты. Азыр көрөбүз. 1-Май районунун кирбисинде тергелип атабыз. Ишинде ал жерде дагы жакында ошол жана $30.000 боюнча Октябрьский иш козголгон. Иш козголуп, ошо финансовый директоримди ошол агамдын мыйзамдуу келинчеги айтып атат, ай баягы $30.000 каякта деди, баягы место рожденияны өткүзүп берем деген боюнча берилген акча деп анан Октябрь районуна арыз жазылып атат. Ошол жерде акчаны ким өткүзүп берген, ким санап берген, анда деле бир тууган агам бар дагы бир. Ошону ошун ставкага алып келе албай атат бүгүнкү күндө. Абдуллаевди. Ошол $30.000 эмненин негизинде берилип атат? Ошол $955.000 кардын ордуна жетөгүздөгү Акшыйрак месторождениядын өткүзүп берем деп туруп алып атат да. Же месторождениядан жок, же акчадан жок. Буга чейин Ялкын Абдуллаев 1-2 жолу кармалган эле, анан укук коргонгондор маалымат берди сиздерге, эмне үчүн? Эч кандай маалымат жок, Мына азыр келип, единственный азыр мына келип бир нерселерди айтып кетти. Эми мындан ары жагында көрөбүз. Бул боюнча эч качан токтобойт. Анткени биздин агабыз көрдө жатат. Бул адамдын дагы ошо сотко барда дагы ачыла турган көп нерселери бар. Бул акыркы ушу мен агамдын көз жумарына жакынкы убактарда Кытайга алып барып бир клиникаларда лечение кылдырган экен. Бүгүнкү күндө биз билбейбиз ошол кайсы клиникаларды кылганын, эмненин негизинде назначениялар болгонун билбейбиз. Бизге ошол акыйкаттай турган нерселер көп. Буюрса. Ар жерде эле жүрөт дейт, ар бир депутаттар менен, башкалар менен мамиле кылат дейт. Азыр деле Кыргызстанда. Эми баягы кыргыз деген кыргыз экен да. Бул жанында жана Тазабек Икрамов деген биздин депутатыбыз бар. Биздин депутаттар азыр кээ бир депутаттарды ушундай бизнесмен болуп алган, ушундай иностранный компаниялар менен иштешет. Бул ошон былтыр бир агабызга кайрылып, ушул сиз менен бир убакта коллега болуп иштеп жүргөн депутат болуп. Балким түшүнбөй атат. Ушуга бир сөз кайрылып көрүңүзчү деп. Таза Икрамов болобу? Кайрылып, ошол агабыз акыры чалдырып,
громко арттен угуп турсак мынтет ооба бул ишти деген ушундай Нурлан мээрим Кадырдын аялы ушундай кылып атат. Бирок мен ошо Нурландын үстүнөн иш козготконго аракет кылып атам дейт. За границада экен. Тооба кылдым биздин депутаттарыбыз бул депутаттык иш алып барабы же ошо кылмыштардын үстүнөн иш алып барып калганбы деген бүгүнкү күндө чоң бизде бирөмөкөйлөр бар, туугандар. Ошондо Ялкын Абдуллаевди Тазабек Икрамов калкалап атабы? Туура, мен кез эле айта алам. Анткени досум деп да айтып жүрөт. Жакында мына Шайлообек Атазов бул жогорку кеңештен айтылды. Экөөнүн ортосунда да кайым айтуучулар болуптур. Менин досум ал эмнеге антип атасың, мынтип атасың деген суроолор, сөздөр болуптур. Эми бул жерде эгер сотко барып кала турган болсок, ача турган нерселер көп, ачык айтыла турган нерселер. Биз ошол нерсени көздөйбүз азыр, ошого жетишине Кудайдан, анан президенттен үмүттөнөбүз. Эртең сизди 1-май райондук кирбисинин башчысы кабыл алат да? Эртең кабыл алам деп менин телефонумду алып кетти. Эртең көрөбүз да кандай эмелер болот. Эгер жакын арада бул жөнүндө чаралар көрүлбөсө, биздин мына кеңеш байкебиз айтып өттү. Андан дагы кичи мекенебиз болгон Кетментөө Токтогул районубузда биз ушундай тынчтык митингдерге, жүрүштөргө барууга даярбыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчү, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз Горький сейилбагында Ялкын Абдуллаевга каршы чыккан митингчилерди силерге көрсөтүп бердик. Алар өздөрүнүн талаптарын коюп атышат. Тергөө жүрсүн, сотко өтсүн деп, анткени миллион долларга алдырган жарандар бар экен. Чоң рахмат. Ошон мен агамды колдоп ушул жерге келтиргениңиздерге, мына өзүңүздөр өткөн болдуңуздар. Азыр өтерде 1-май районунун Кетментөөдө, Токтогулда да жүрүшкө чыгып ушундай эмелерди берип кетти. Мына эртең чакырабыз деди. Эртең барабыз. Ошондо эле 1-май Жакын араларда биз жаңылыктарды айтып турабыз. Жакын арада чарада көрүлбөсө, биз анда дагы окшогон тынчтык митингдерге, жүрүштөргө чыгабыз. Рахмат чоң силерге. Эке баарына рахмат деп тарап атышат. Биз Ялкын Абдуллаев менен жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун кандай байланышы бар экенин билүү максатында эл өкүлүнө байланыштык. Тазабек Икрамов төмөнкүлөргө токтолду. Тазабек Икрамович, бүгүн элечи жана Горький сейилбагында митинг өттү да Ялкын Абдуллаевга каршы. Анан ал жерде башкы жабырлануучу Нурлан Бузурманкулов деген айтып атат да, сизди ошол Ялкын Абдуллаевди калкалап келатат деп бизге ушундай митингде сүйлөдү да, ошону сизден тактап алалы дедик эле. Тааныштыгыңыз барбы, ал киши менен кандай байланышыңыз бар, Ялкын Абдуллаев менен? Мен тааныштыгым бар. Эскитен Россиядан. Эми да бул жердечи ким кылмышка кылмыштуу болсо аны бүгүнкү күнү бирөө калкала алабы өзү? Тем более мен бүгүнкү күнү бирөөнү калкалаганга кандай мүмкүнчүлүгүм бар? Өзүң деле мындай ойлонуп, эми аны укук өздөрү текшерет да. Ал эгерде ошондой преступлениясы же болбосо ошо күнөөсүн моюнуна коюлган болсо, мен силерди же башка бирөөнү укпайт да бүгүнкү күнү, Ооба. Ошо да, анан мен жөн эле сүйлөй берсе, аныкы деле анын өзүнүн бир доказательствосу бар бекен, же өзү бир мошенник бекен, же чалган жабы эле эптеп бирөөнүн, мен уктум аны бирөөлөрдүн үйүн, ошо Ялкындын үйүн алып, 5 баласы менен сыртка чыгарып салам деп ушундай аракет кылып жүргөн экен да. Өзү илгертен эле мындай жакшы бала эмес дейт да, ар жака аралашкан. Анан эми улутту башка деп эле бирөөнү басага алып коркутуп акча алам деген аялын сөгүптүр, башка менин угушума караганда. Коркутуп атыптыр да, мындайча айтканда акча талап кылып коркутуп атыптыр. Бул да жакшы эмес го дейм. Мен баары эми өздөрү чечет. Мен бул нерсеге эч кандай аралашым дагы жок, тиешем дагы жок. Эми бир жолу ушундай дегенде кийин мен уктум, ушундай кабардар болдум да. Ушундай болгон боюнчачы.
Аны өзүм деле ошо баланы өзүм деле текшерип коюш керек го дейм. Прошлый ким болгон, эмне болгон бала, каяктагы акчаны талап кылып атат, эмне болуп аткан. Ошону бир изилдеп койсоң да жакшы болмок. Эми ал буга заявление жазсын. Булар ага заявление жазсын. Текшерүүчү укук коргоо органдар бар да. Азыр эми ким күнөөлүү болсо, бирөөнү бирөө эч качан калкала албайт го дейм. Тем более мен.